Кыргызстандыктарга дагы бир рет кутман кеч каалайбыз. Ал эмесе сыналга жакыныраак келиңиздер, буюрса баарыбыз көпкө күткөн коногубуз келип отурат. Инстаграмга буга чейин дагы жарнама катарда жазганбыз. Мынакей көптөн күтүп эми шоу бизнестин жарык жанган жылдызы Нурлан Насип бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кош келдиңиз. Кош келип калдык. Бардык көрүп аткан көрүүчүлөргө бул жактарап чоң салам. НТВ каналына биринчи жолу коноктобуз. Буюрса абдан сонун студия экен, кут болсун. Рахмат. Кош келдиңиз. Ана эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздарда жакшы мүмкүнчүлүк бар. Азыркы учурда WhatsApp өз кызматында 0702 92 80 97 сандарын териңиз дагы Нурлан Насипке болгон суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Анткени азыр түз эфирдебиз. Бул мүмкүнчүлүктү колдонуп учурбаңыздар. Ана эмесе биз алгачкы эле болгон сурообуз баарыбызга таанымал. Инстаграмда көптөн күткөн Дубайга барып келдиңиз. Ооба. Кандай экен? Жомок экен. Жомок экен, Дубай абдан жакты бизге. Кандай десем, майы ысык 40 градус. Суулары шыгылзайым өнүккөн мамлекет. Кыргызстанга караганда ысык экен ал жак, Албетте. Ал жак бияк 20 градус болот, ал жак 40 градус болот да. Сиздер кандай кийим алып бардыңыздар эле? Же бизде суук деп мен куртка деле алгам. Бирок ал жакта мындай жең узун эчтеке кие албайт экенсиң. Бүт мындай жең кыска шорта менен жүрүп аттык. Абдан ысыгы бар экен. Калган баардыгы жакшы. Аны эмесе ушул тапта азыр түз эфирге келген билдирүүнүн бирөөсү эле жакты. Анын кызыктуусу экен. 5907 менен аяктан абонент жазган экен. Нурлан байке, тишиңизди бербейсизби мага деген. Алып кетерсиң болот. Брекет менен кошо. Ооба, брекет менен кошо. Дубайдын өзгөчөлүгү кандай экен? Ал жакта да биз сизге окшогон бир жылдыздар бар экенби, ырчылары өздөрүнүн? Тааныштыңыздарбы? Жок, ал тааныша албадык биз. Мына эс алганы гана баргандыктан ал жерге эс алып колубуздан келишинче багы жакшы жерлерди көргөнгө аракет кылып, багы күнүгө расписание жазып алып, ошо менен жүргөнгө аракет кылдык. Бирок ал жакта биз барганда Джастин Бибердин концерти болуп аттыр, бирок тилекке каршы убактыбыз болбой калды. Бирок мен барат деп уже билет брондоп атып бара албай калдым. Эми биз кичинекей кезибизде бардыгыбыз суроо берет эмес белек. Спайдермен күчтүү же Бэтмен күчтүү депчи. Бул жакта Нурлан Насип күчтүү экенби? Алар мировой жылдыздар. Бирок балким анын үнү сиздикиндей эле, ошол эле колу бар, ошондой аракетке жете аласызбы? Аракет кылса болот, бардык нерсе аракеттен өзүң изденип жаңылансаң сөзсүз түрдө жакшы нерселерди кылсаң болот деп ойлойм. Бул жака дагы билдирүү келген экен, урматтуу телекөрүүчүлөр, аларды да азыр окуйбуз. 2316 менен аяктаган абонент жазган экен. Салам Нурлан, сен үчүн убакыт деген эмне? Бакыт деген экен, убакыт эмес, бакыт. Бакыт деген сен үчүн эмне? Азыркы абалында чыныгы бактылуу адаммын деп ойлойсуңбу дейт өзүңүздү? Албетте адаммын. Бактылуумун. Ушундай жаратканга чексиз шүгүр кылам. Ушундай жакшы жараткан жашоодо берип, өзүмдүн кыялдарыма жеткиргенине жаратканыма ар дайым шүгүрчүлүк билгизем. Сөзсүз түрдө бактылуумун. Бул жака дагы билдирүү келген экен. 24-22 менен аяктан абонент жазган экен. Мага бир ырдап бересизби деген экен. Сураныч деп жазган экен. Бир куплет же кыскача ырдап берейинби? Кайсыл ырым ырдасам экен да? Кыргызстанга келдиңиз, Дубайды көрүп келдиңиз. Өзүңүздүн кайсы ырга жакын отот эми жан дүйнөңүз? Жаңы чыгарган айылым аттуу чыгармаңыз балким. Макул, ошону ырдап берейин да. Түндө түш көрдүм, апам жанымда, ысыктан сунат менин колума, ойгонсом түшүм сыздады жүрөк, бат эле өттү бактылуу мүнөт, жолуң тосуп жөнөйүн токтогул жериме, ашып барайын айылым элиме, бала болуп көчөңдө кайрадан чуркайын, узун акма суусунан тамшанып
уртайын. Баракелде урматтуу телегөрүүчүлөр, мына кеттүүбүз эфирде Нурлан Насип азыр өзүнүн жагымдуу чыгарманы жаңыртып жаткан учуру. Ана эмесе айылым деп калдык. Дубайда жүргөндө айылыңызды сагындыңызбы? Айылды ар дайым сагынам, анткени мен бардык балалыгым, көп күндөрүм баары ошол жакта өткөн. Мен баягы айылын сагынбаган адам адам эмес деп коесуң. Ошондуктан мен ар дайым сагынам. Бирок эми быйыл Кудай кааласа ушул июндарда бир барып келейин атам. Ана эмесе урматтуу телегөрүүчүлөр, бардыгыңыздарга эксклюзив катары бардыгыбызга белгилүү болсо керек, Нурлан Насип Дубайга барып келген. Ана эмесе ал жакта кандай эс алып келди? Кийинки слайд-шоудон шоу көрөбүз. Андан кийин биз программабызды улантабыз. Азыр биз сиздерге Дубайдан Кыргызстан салам! Салам Кыргызстан! Салам достор, биз Дубайдабыз. Эс алуу буюрса абдан сонун болду. Сонун шаар экен. Абдан жакты. Кыргызстаныбыз да буюрса ушундай мамлекеттерден болушун чын жүрөктөн каалайм. Дүйнөдө эң узун имарат. Туристтер абдан көп экен. Сонун. Az Fontan'a geldik, Fontan'da görüştüm sizleri. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бардыгыбыз Нурлан Насиптин Дубайга болгон сапарындагы бир аз болсо көз ирмемдер менен көрө алдык. Ана эмесе сиздер дагы насип кылсын, буюрса барып келиңиздер. Ал эми Нурлан Насип мырза, айтсаңыз, ал жакка барганда кыргызстандыктар кандай жашаптыр, жашоосу кандай экен, кантип барып калдыңыздар? Ал жакта бизди чакыруулар менен бардык. Ошол жакта бир эжекебиздин суранычы боюнча чакырды бизди. Өзү көп мамлекеттерге бардым, бирок Дубайга барбапмын. Мен билишим боюнча ушу сентябрдан бери Кыргызстанга жөн тура элек. Сен бутуң истейле ар кайсы жакта эле жүрөм. Эми багы Кудайга шүгүр. Бул дагы болсо мен үчүн чоң нерсе болду. Быйылкы жыл жаган ушундай чет мамлекеттерди кыдырып, жер көрүп, алыста жүргөн мекендештерибизди көрүп, ошол жактын када салты менен, тарыхы менен таанышып келдик десем болот. Өзгөчө Дубайда жашаган мекендештерибиз да абдан жакшы. Жакшы, баардык кыргыз мекендештерге чоң салам айтышты. Андан сырткары мен баардыгы жакшы эле жашагандарды көрдүм. Мен багы колубуздан келишинче багы концертке келген адамдарды көрдүк. Эң мыкты. Ал эми биздин кыргызстандыктар ал жакта кандай иштешет экен, деги эле ошол боюнча бир аз биле алдыңызбы? Бир аз ичин кыдырып дегендей. Ар ким ар кандай жумуш иштейт экен. Кээ бирлер ресторанда иштейт экен, кээ бирлер багы суунун жээгинде эмелерди иштейт экен, багы көлдүн жээгинде, пляждарда. Да кайсы жумушта. Тил которгондор бар экен, иностранный котормочулар, бизнес кылгандар бар экен, иши кылып жакшы эле. Эң мыкты. Ана эмесе урматтуу телегөрүүчүлөр, дагы бир эскерте кетели. Бүгүнкү биздин куттуу студиябызда Нурлан Насип. Ал эми сиздер дагы азыркы учурда WhatsApp номерине өз билдирүүңүздөрдү жөнөтүңүздөр. Эгерде суроо бар болсо Нурлан Насипке, анда бул жакшы мүмкүнчүлүк. 0702 92 80 97 сандардын териңиз дагы түз эфирге азыркы учурда жазыңыздар. Окуганга аракет кылабыз, бирок билдирүүлөр көп келди. Арасынан тандап окуйлу. 07 39 менен аяктан абонент жазган экен. Салам Нурлан Насип, менин бүгүн кичинекей сиңдимдин туулган күнү. Ошого каалоо айтып коюңузчу.
Сиңдиздин аты жок экен. Сиңдиздин аты жазган эмес экен. Эми туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ден соолукта болсун. Кыргыздын бир татынакай, ыймандуу жүрөгүндө ыйманы бар, жакшы кыздардан болушуна чын жүрөгүмдөн тилектешмин. Ата энеси менен аман болсун. Аман болсун. Мен билишим боюнча сиздин көрөрмандарыңыз ушунча көп. Бардыгы эле ушинтип Нурлан байке сизди сүйөм деп жазабы? Эми жазышат, ооба. Сөзсүз түрдө. Мисалы биз ырчылардын жашоосун бир аз да болсо мен билем, бирок биздин телекөрүүчүлөргө абдан кызык болсо керек. Таң эрте турасыздар, эмне менен алектенесиздер? Күнүгө самолет, күнүгө жолду жүрмөй, күнүгө концерт. Ооба. Эми багы айтылган жерлерге убада берилгенден кийин сөзсүз түрдө жетишкенге аракет кылабыз. Мисалы үчүн мен бүгүн эртең ушу Нарын жергесинде концертим башталат. Ушул жакта ат башыдан баштап казарма, Нарын жергесине да көп Актала деген жерлерге коюп келебиз. Ана эмесе биздин телекөрүүчүлөргө да реклама катары айтып кетсеңиздер, келиңиздер. Бардык Нарында мекендештер баарыңыздарды алдыда боло турган концертиме чакырам. Буюрса биз даярданып жолго чыккан атабыз. Кудай кааласа эртеңден башталат. Көрбөй калдым, билбей калдым дегендер болсо угуңуздар, келиңиздер. Анда бул жакта келген билдирүү бар экен. 92-41 менен аяктаган абонент жазган экен. Көлгө качан келесиз дегендер экен. Ысык көлгө быйыл Чолпон Атада ипподромдо кудай кааласа стадиондо чоң концерт болот. Август айларында деп план кылып атабыз, кудай кааласа. Ошондо Ысык көлдөгү эмелерди күтөбүз, абдан мындай жогорку деңгээлде концерт болот депсек болот. Ысык көл жергесинде мындай концерт коюп жүргөн биринчи жолу стадионго деп даярдап атабыз. Ошол андан сырткары сентябрда Бишкекте концерт беребиз, кудай кааласа. Ошого даярдыктар. Эң мыкты. Анда биз бардык телекөрүүчүлөрүбүз кечирим сурайбыз, көптөгөн билдирүүлөр келип атат, бирок эң акыркысын окуйлу. Салам НТВ жана Нурлан Аси байке чыгармачылыгыңызга ийгилик деген экен. Чолпон Атага өзгөчө 2-чи микрорайонго ысык салам айтып койгулачы. Силерди урматтап, Бакаев Жаныбектин үй бүлөсүнөн деген экен. Сураныч деген экен. Бакаев Жаныбектин үй бүлөсүнө чоң ысык саламдар айтабыз. Чолпон Атадагы биздин кыргыздарга чоң салам. Кудай кааласа эми Ысык көл башталды эми сиздердин колуңуздарда десең. Буюрса барабыз деңиздер, Буюрса биз да барабыз. Ана эмесе, саламатсызбы? Айтсаңыз, сиздин оюңуз боюнча убакытты кандай өткөрүш керек? Убакытты өткөрүш оңой эле. Иштеш керек анда. Жөн эле иштеш керек, Иштесең, убакыттын кантип өткөнүн дагы билбей каласың. Уктаганга убакыт болбой калат. Негизи анан бош болсоң, жумуш жок болсо, анда убакыт өтпөй калат го. Мен оюмча. Көбүрөөк эмгек кылсак, сөзсүз түрдө бардык жакшы нерселер болот деп ойлойм. Ана эмесе, сизге келипиңизге чоң рахмат. Сиздин убактыңызды биз дагы баалайбыз. Күнүгө иштемей, күнүгө чуркамай, анда түшүнөбүз. Ушундай алтындай болгон убактыңызды бизге бөлүп, келип берип, биздин Кыргызстан менен амандашып, мынакей ушундай бир 5000, 6000 деген азыр СМС келип жатат ар бир секунда сайын. Ырайчылык билдиребиз. Бунун баардыгын бирок биз жооп беребиз. Сиздин атыңыздан да болсо, ооба деп